Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Medical Amir клиникасы төмөнкүдөй кызматтарды көрсөтөт. Баса, бизде стоматология кызматы 24 саат бою дем алышсыз иштейт. Эң башкысы, бардык кызматтарга алдын ала жазылсаңыз, 10% арзандатуу бар. Стоматологиянын бардык кызматтары: гинеколог, уролог, хирург, травматолог, проктолог, флеболог, пластикалык хирург, терапевт, невролог, аллерголог, дерматолог, лор-врач, эндокринолог, педиатр, лечебный массаж, УЗИ, ЭКГ, тиштен рентгени. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. Медицинанын ар бир тармагы боюнча кесипкөй адистер бар. Оору деген онтоодон арылып, шыпа таап кетиңиздер. Дасыккан, өз ишин сүйгөн адистер өзгөчө кам көрөт. Биздин дарек: метро Марина, выход 2, Новочеркасский бульвар 51. Medical Amir клиникасында тажрыйбалуу адистер тейлейт. Байланыш телефондор: +7905 752 42 84, +7905 750 49 84, +7967 108 40 84. Ростовдогу сезону басып алгандар жашыруун көмүлөт. Ростовдогу сезонунун кызматкерлерин барымтага алып алгандыгы үчүн жок кылынган кылмышкерлердин сөөгү туугандарына берилбейт жана алардын көмүлгөн жери сыр бойдон калат. Бул тууралуу РИА Новостта агенттигине адвокат Дмитрий Аграновский билдирген. Сөөгү коюу жана көмүү иштери жөнүндө федералдык мыйзамдын 14 беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык террордук иш-аракеттерге катышкандыгы үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылып, жаза аткаруу учурунда каза болсо, сөөгү коюу өкмөт тарабынан белгиленген тартипте жүргүзүлөт. Бул адамдардын сөөктөрү туугандарына берилбейт жана көмүлгөн жери сыр бойдон калат деген ал. 16 июнда таңга жуук Ростовдогу абакта туткундар кызматкерлерди барымтага алып алышкан. Алар андан кийин курал-жарак жана абактан чет мамлекетке чыгып кетүү үчүн унаа талап кылып, ультиматум коюшкан. Аларга алгач имам сүйлөшүүгө киргизилген. Кылмышкерлер аны дагы укпай койгондуктан атайын операция башталып, алар жок кылынды. Булак супер кежи. Имамга дагы башы ийишпей, Ростовдогу абакты басып алгандар жок кылынды. Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматынын Ростов облусундагы номер 1 СИЗОсунда адамдарды барымтага алган кылмышкерлер жок кылынды. Бул тууралуу Орусиянын жаза аткаруу федералдык кызматы билдирди. Жаза аткаруу кызматынын Ростов облусундагы номер 1 СИЗОсунда барымтадагыларды бошотуу боюнча атайын операциянын жүрүшүндө кылмышкерлер жок кылынды деп айтылат Орус департаментинин Telegram каналында. Ошондой эле алар барымтага алынган кызматкерлер бошотулганын, кызматкерлер эч кандай жабыр кабаганын билдирген. Өз кезегинде база Telegram каналы аларга алгач жергиликтүү имам сүйлөшүүгө киргизилгенин, кылмышкерлер имамга дагы баш ийбегендиктен атайын операция башталып, алар жок кылынганын жазды. 16 июнда таңга жуук Ростовдогу абакта туткундар кызматкерлерди барымтага алып алышкан. Алар андан кийин курал-жарак жана абактан чет мамлекетке чыгып кетүү үчүн унаа талап кылып, ультиматум коюшкан. Булак супер кежи. Сахарова согушка тартчу жайга айланды. Мигранттар укугун коргоого чакырышты. Орусиядагы кыргызстандык мигранттар соңку мезгилде Москвадагы Сахарова миграциялык борборуна түшкөндөр көп болуп жатканын айтууда. Расмий маалыматка караганда, учурда бул борбордо Кыргызстандын 173 жараны кармалып турат. Ал жердеги мигранттар жана алардын жакындары азаттыкка кармоо шарттары жана эмне себептен борборго түшкөндөр кескин көбөйгөнүн айтып берди. Мигранттар менен иштеген укук коргоочулар Сахарованы Украинадагы согушка тартуунун негизги очогу деп эсептешет. Ал арада эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү бул жайга түшкөн мекенештерге кезигип, түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын билдирүүдө. Энимди 2 күн издеп Сахаровадан таптым. Орусияда 10 жылдан ашуун иштеген Рахима Айтахун кызы азаттыкка кайрылып, Москвадагы чет элдик жарандарды убактылуу кармоочу Сахарова борборундагы мигранттар туурасында айтып берди. Анын бир тууганы жакында эле Москвада кармалып, ушул борборго жеткирилген. Рахима иниси жаткан 10 күн ичинде бул борборго 2-3 жолу кирип чыкканын, андагы катаал мамиле жана шарт туурасында айтып, бийлик өкүлдөрүн мигранттардын укугун коргоого чакырды. Май айында инимди метродон полиция кармап кетет. Алар жашаган жеринде каттоого туруу, каттоонун мөөнөтүн узартуу дагы кыйын болуп калды. Иштеген районуна каттоого турса, кийин ал базадан чыкпай калыптыр. Метродон кармап, кишен салып, телефон менен дагы сүйлөштүрбөй, полиция бөлүмүнө алып кетишиптир. Иним: "Мени рецидивист катары эле кармап кетишти, кыймылдатпай" деп
айтып берди. Иним болгону 22 гана жашта. Калуга бөлүмүнө камайт, бирок жакындарына бир дагы кабар бербейт, бердиртпейт. Мен ар бир полиция бөлүмүнө чалып издей баштадым. Эч ким маалымат бербейт. Ички иштер министрлигинин тез байланыш кызматына чалсам, инин документке байланыштуу кармалганын, сот болуп Сахарова борборуна жиберилгенин айтышты. Рахима инисин 2 күн издеп Сахаровадан тапкан. Жолугушууга барып, ал жактагы мигранттарга жасалган мамилеге капа болгонун жашырган жок. Сахаровага барганда имарат алдында консулдукпу же башка мекеменин өкүлдөрү бар экен. Алар борбор бала бакча окшоп 4 маал тамак бере турганын, телевизор коюлуп, бардык шарттар түзүлгөнүн айтты. Көңүлүм тынч эди, бирок баары бир жолугуп чыгайын дедим. Эшиктин оозундагыларга акча берсең жолугушууга киргизет экен. Кирсем шарты жакшы экен, бирок мигранттарга жасаган мамилеге аябай зээнимге ийди. Борбордун алдында башка дагы кыргызстандыктар отурат, жакындарын күтүп. 70-теги энени көрдүм. Баласы жанында паспорту жок болгон үчүн кармалганын айтты. Ошентип энемди Кыргызстанга жөнөтүү үчүн бардык чыгымды кошкондо 60-70 миң рубльдай акча кетти. Энемдин айтымында балдарды электрошокер менен талуулуу жерине урат экен. Бир баланын оозунан көөк кеткенин айтты. Борбордун сыртында турган 2 өзбек аялга жолуктум. Баласы борбордогу мамилеге чыдабай, венасын кесип жибериптир. Мен энимди абайла, катуу сүйлөбө, тийишпей деп жаттым. Ойлоно берип 10 күн кандай өткөнүн билбейм. Чакан камерада 13 киши отурат экен. Ишенесизби, эним 10 күндө 10-15 килограмм арыктап кетти. Борбордо айрымдардын артынан ээрчип, согушка үгүттөгөн учурлар болгонун, чогуу тургандардын 3-4 келишимге кол коюп кеткенин айтты. Рахима бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, чет өлкөгө чыккан жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, айрым мыйзамдар боюнча маалымат берүүгө чакырды. Балдарды электрошокер менен урду, кыздарды убактылуу аял болосуңбу деп мыскылдады. Жакында эле интернетке Сахарова борборунда кармалып чыктым деген кыргызстандык кыздын видеосу чыккан. Сахаровада бизге көбмөгөн күндү көрсөтүштү. Ал жерде темир керебеттерге жаттык. Балдарды электрошокер менен урганын өз көзү менен көрдүм. Кыздарды деле кордоп, мага убактылуу аял болосуңбу деп мыскылдап, өтө жаман мамиле кылышты. Кош бойлуулар, 6 айлык боюнда бар келиндер жүрдү. Боюнан козголуп калганына деле карашпайт экен. 20 күндөн баштап 3-4 айдан бери жаткан кыргызстандыктар бар экен. 2 эженин документи жок, кармалып турат. Ошолорго дагы жардам бергиле. Биз ит көрбөгөн күндөрдү көрдүк. Аны душманыма да каалабайм деген ал. Видеодо кыргызстандык кыз мекенештерине кайрылып, документтерге сак жана так болууга чакырган. Кыйноого кабылган учурлар тууралуу кайрылуу жок. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Жаркынай Галиева видео кайрылуу жасаган аялга байланышып айрым маалыматтарды такташканын Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Кыргызстандын 173 жараны Сахарова борборунда кармалып турат. Маалыматка караганда жасаган кылмышына же айып пулду төлөп бүткөнгө чейин аталган борбордо февралдан бери кармалып тургандар бар. Видео кайрылуу жасаган кыз 2023 жылы соттун чечими менен административдик жазага тартылып, өз ыктыяры менен өлкөдөн чыгып кетиши керек болгон. Чыгып кеткенден кийин кара тизмеге киргенине, 5 жыл Орусияга кирүүгө тыюу салганына карабай өлкөгө кирип алыптыр. 28 майда кайра кармалып, күнөөлүү деп табылып, мажбурлоо менен чыгарылган. Ал өзүнө карата мыйзамсыз аракеттер жасалганы тууралуу айткан эмес. Башка өлкөнүн жарандарына карата ушундай аракеттер болгонун айткан. Биз өзүбүздүн жарандар тууралуу гана айта алабыз. Ушундай жагдайлар болсо, Орусиянын ички иштер министрлигине, тийиштүү органдарына кайрылабыз. Бүгүнкү күнгө чейин андай маалыматтар келген эмес. Галиева Орусияда жарандарды согушка үгүттөгөн көрүнүштөр бар экенин ырастады. Мындай көрүнүш чет элдиктерди убактылуу кармоочу Сахарова борборунда дагы бар экенин кошумчалады. Мажбурлап алып кетти дегендер болгон жок. Өз ыктыяры менен кеткендер бар, жок эмес. Сахарова мигранттарды согушка тарткан очок айланды. Борбор азиялык мигранттардын укуктарын коргоо менен алектенип келген, кийин өзү дагы бул өлкөдөн чыгып кеткен укук коргоочу Валентина Чупик Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда мигранттарды согушка баруу үчүн келишимге кол койдуруп жатканын айтып чыккан. 2023 жылы марттын аягында согушка мажбурлап алып кетүүлөр азайган. Азыр өз эрки менен акча жана жарандык үчүн барышууда. Бирок алардын саны аз, жылына 100-200 киши. Анткени орустардын ичинен өз ыктыяры менен баргандар жетиштүү деген Чупик.
Мындан сырткары мигранттар менен иштеген кыргызстандык укук коргоочу мигранттарды Сахарова согушка тарткан негизги очокко айланганын айткан. Азыр Украина менен Орусиянын согушу абдан кызуу этапка өтүп, эки тараптан тең чоң жоготуулар болуп жатат. Эки тарап тең кандай аскер болбосун, аскер бөлүктөрүн толуктоого муктаж. Ошондуктан акча же жарандык үчүн бир жолу согушка барып келгендерди кайра тартпайт, алып кетпейт деген кепилдик жок. Тескерисинче, алар тажрыйбалуу, баалуу аскер болуп эсептелип калды. Сахарова мигранттарды согушка тарткан негизги очокко айланды. Бирок орусиялык расмийлер мындай айыптоолорду кескин четке кагат. Сахарова борбору Москванын четиндеги мигранттарды кармоочу жабык мекеме. Булак Азаттык.